Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде күн маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү темабыз Бишкектин жолдору качан оңдолуп бүтөт. Студиябызда конок бар, адегенде аны мен тааныштырып өтөйүн. Абдыжапаркул Жанболотов, Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Рахмат. Мындан 1,5 ай, 1 ай мурун баягы президенттин тапшырмасына ылайык облус башчылары, шаар башчылары эл менен жолугушуп, бир катар жолугушууларды өткөрүп, элдердин көйгөйүн угушкан. Дал ошол момент учурда элди Бишкек шаарынын, ошолордун катарында Бишкек шаарынын мэри дагы шаар тургундары менен райондордо барып угуп, эл менен жолугушуп, жакындан баарлашып келген. Ошол учурда көбүнчө баягы шаардагы чечилбей турган маселелердин көпчүлүгү жол, транспорт, анан суу маселесине байланыштуу болду. Мындан улам бүгүн дал ушул теманы талкуулоо үчүн талкуулайбыз. Башкалада быйыл жол куруу, ремонт иштери кандай жүрүүдө, канча чакырым жол куруу быйылкы планга кирген, иш кандай жүрүүдө, азыр жайдын мезгили, иштин аябай күчөп турган учуру? Ооба, туура айтасыз, рахмат. Ошол жолугушуулар бизде Бишкек шаарында 4 районда өттү. Жолугушууларга бизде катышып аттык. Туура айтасыз, эң чоң көйгөй ушул жол, анан коомдук транспорт маселеси, анан андан башка да көп суроолор болуп атты. Ошонун алкагында биз быйылкы жылга пландарды өзү жолугушка чейин эле ушу жыл башында түзүп алганбыз. Титулдук тизмелерибизди бекитип алганбыз, кайсы жол кандай болуп качанкы оңолот деп. Эми Бишкек шаары боюнча биздин планга ушул 120 километрге жакын жол салуу быйылкыга пландаштырылды. Бул аябай мындайча айтканда мындай рекорддук көрсөткүч деп койсок болот. Анткени 24-жылы, 25-жылдары салдык. Бирок быйыл аябай баягы темпти аябай көтөрдүк десек болот да. Бул эмненин белгиси, бул өзүбүздүн баягы ушул республикабыздын өнүгүп аткандагысы, бизге ушу жолго көңүл бурулуп, акча каражаты бөлүнүп аткандагы белгиде. Ошол эми 120 километр алкагындагы жолдун азыркы күндө дээрлик көбүндө иш жүрүп атат. Бул жолду ушу биздин департамент эмес, андан тышкары акиматтар бар, өзүнүн райондун деңгээлиндеги жолдорду алар өздөрү салып атат десек болот. Мен биздин департаментке токтолуп кетейин. Бизде ошол 77 километр жол каралып атат быйыл. Анын ичин ал где-то 35 көчөнү камтыйт. Алардын ичинен кээ бир көчөлөрдү былтыр бүтпөй алганбыз, быйылкы өткөн көчөлөрүбүз болду. Алардын бир тобун быйыл бүтүп уже бердик, ачык дегендей болот. Эң биринчи эле ушул шаар боюнча ушул былтыр Ден Сепин көчөсүнүн биз түндүк тарабын бүткөнбүз. Быйыл болсо түштүк тарабын дээрлик бүтүп ачып бердик. Азыркы күндө ал жерде автоунаалар жүрүп, эч кандай тыгын жок. Экинчи көчөбүз ушул Лев Толстой көчөсү. Былтыр ал көчөнүн дагы Ибраимов көчөсүнөн Тимуров Фрунзе көчөсүнө чейин план бизге берилген. Анын былтыр ушу Бахага чейин салганбыз. Баха көчөсүнөн азыркы күндө Тимуров Фрунзе көчөсүнө чейин дээрлик толук кандуу бүтүп калды десек болот. Жакынкы арада ушул кичинекей жер калды, асфальтын салып ачабыз. Ошондо дээрлик ушул Лев Толстой көчөсү бүтүп калат да буюрса. Эң чоң долбоор кайсы бүгүнкү күндө? Мисалы анан же жаңы курулаткан жолдорбу булар, же мурунку эле жолдорду кеңейтип, же асфальттоо иштери болот? Мурунку жолдорду сапатын жакшырттык десек болот, асфальтын. Андан тышкары жол салуу боюнча айтып кетсем, эң чоң азыркы биздин долбоорлор ушул бизге өзүңөргө белгилүү АТРдин алкагында бизге дагы ушу чүйдүн тегерегинде айлар берилген да, ошолордун дагы камтый турган жолдорго биз проекттер түзгөнбүз. Мына ошолордун эң чоңу азыркы күндө ошо Сука Батыр көчөсү, 7-апрелден Авозого чейинки көчөнү баштадык салып. Андан тышкары Акунбаев көчөсү Көк Шаарга чейин келип бүтүп калчу, Дастаевский көчөсүнөн. Ал көчөнү дагы ошол Акунбаеваны ушу Дастаевскийден Авозого ошотобуз. Анан Авозонун өзүн дагы ошол кичине баягы шаарды тыгын азайтыш үчүн ошол Анкара деген көчө бар, аны Сука Батырга кошуп, ошол 3 көчөнү жаңы көчөлөрдү салып атабыз да быйыл. Бул эми чоң проекттердин бири. Андан тышкары бизде ошол эки чоң түйүн, жол түйүнү каралган. Биринчиси
Жаш гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн келишинде азыр өзүңөргө баары эле билип атат. Ал жерде жакын арада жаап, ошол жерде чоң бир ушул союз өзү тарагандан кийин Бишкек шаарындагы эң чоң долбоорлордун бири ошол да, биринчи. Биз азыр тыгындарды азайтыш үчүн ушундай чоң долбоорлорду чийип, чоң масштабтуу баягы иштерди алып барып атсак, жол тыгындарын чечүүгө жолду кичине кеңейткенибиз менен, светофорлор салганыбыз менен жол тыгыны мындай чечилип атат. Ошон үчүн биз экинчи, үчүнчү деңгээлге өтүшүбүз керек. Мен да ушул суроону улап эме кылайын деп аттым эле, берейин деп аттым эле. Жылдайым мынча чакырым жол курулду, быйыл рекордтук көрсөткүч жасадык деп айтып атасыздар. Баары бир жол тыгыны чечиле элек да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Анан кийин баягы жакынкы 2-3 жылдагы планыңыздар барбы? 2 кабаттуу, 3 кабаттуу жолдорду куруу, абалдан чыгуу, канткенде ушул жол тыгынын азайтууга мүмкүн. Эми тыгындын бирден бир себеби бул Бишкек шаары өзү сайыз убагында аз эле унаага баягы ылайыкталып салынган шаар да. Жолдорубуздун туурасы кеңейтилсек, курулуштар бар. Ошон үчүн биз аларды сапатын гана жакшыртып, ошо сиз айткандай ушул 2 деңгээлдүү жол түйүндөрүн салганга өтүшүбүз керек да. Ошону мен жана баштап келдим. Ошол биринчи долбоор, эң чоң долбоор жанагы мен айткан Лев көчөсү менен, Лев Толстой көчөсү менен Жаш гвардия көчөсүнө долбоор. Бул жерде аябай чоң тыгын болчу. Ошол жерде азыр эми бул салып бүтсөк, буюрса долбоорду, ошол жердеги дээрлик жанагы жол чырактары алынат дагы. Ал жерде тыгын болбой, мындай автоунаалардын жүрүшү башкача болот да, мындай бири-бирине баягы тыгынга себепкер болгон автоунаалар болбой калат. Лев Толстой үстүнөн өтүп кетет дагы, Жаш гвардия астынан өтүп, чоң бир түйүн болот. Бир эле жерде болот да. Бир эле жерде болот да. Ошондон анын ошону эле алкагында мына Аламидин Аларча суусуна 3 көпүрө салынып атат. Ошол түйүндүн алкагында да, мындайча айтканда. Анан мындай түйүндөрдү биз эми жана Бишкек шаарынын планына кирген кесилиштер бар. Ошол жерлерге да карайбыз да. Мисалы үчүн азыркы күндө мына 7 апрель менен Анкарага аяка да чоң бир 3 деңгээлдүү ушундай проект долбоор чийилип атат. Ал дагы буюрса бүтөт дагы, аны дагы салганга буюрса планга коюп атабыз. Эң негизгиси мурун ушундай чоң жолдорду салганда биз кредит же болбосо грант алчубуз. Бүгүнкү күндө жанагы мен айткан биринчи чоң долбоорду биз ошол бюджет эсебинен, өзүбүздүн эсебибизден салып атабыз. Шаардык бюджет эсебинен салып атабыз. Бул аябай чоң жетишкендик. Экинчи чоң долбоорду азыр ушул көптөн бери айтылып келет. Элдердин дагы тиги пикирлери ошол туура келип атат. Биздин Фучика көчөсүн Лев Толстойго чыгарыш керек да. Ошол жерге дагы проект чийилип атат. Буюрса жакынкы арада аны дагы ал эми баягы мындан дагы чоңураак долбоор. Ошон үчүн аны дагы 1-2 жылга пландап атабыз. Ошо баштайбыз. Ушундай долбоорлор азыр чийилип, дээрлик 4-5 жерге чийилип атат. Буюрса тыгындын бирден бир чечиле турган проекттери ушулар деп атасам болот да. Канча жылда ишке ашат эми ушул? Так жылы барбы? Мынча жылда ишке ашат, ошондо бир тыгын маселеси жоюлат деп. Биз эми жаңыдан мына экинчи катарга жаңы өтүп атабыз, быйыл өтүп атабыз. Бул көп жылдык узакка созулчу долбоорду, анткени биз бир жерди салып эле шаардын проблемасын тыгынды чечип коебуз дегенден алыспыз. Ар кайсы жерди баягы аяктын немесин баарын неметип бүтүп, баягы канча машина өтөт, эмне үчүн биз жерге салыш керек, ошонун баарын бүткөндөн кийин анан этап менен кете берет да. Бул жерди чечебиз, андан кийин ар жак чечип, ушинтип ар кайсы жерге баягы 2 этаж же болбосо 3 этаж или жолдун асты менен өтө турган жолдорду салып, ушундай долбоорду буюрса иштейбиз да. Көпкө созула турган долбоор, бирок биз уже баштадык деген сөз да. Башталып калды. Ошол этапка уже өттүк да. Жол курулганда баягы чоң унаа жолдор, унааларга тиешелүү жолдор курулат. Көбүнчө баягы жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдор унутта калып калат, же бир толук аткарылбай калат дегендей. Буга эмне себеп? Анан бул маселени дагы карап атасыздарбы азыр? Ооба, эми көптөн бери ушул туура айтасыз, жол курулат дагы, анан ушул жөө өткөн жүргүнчүлөр
тротуарларга көңүл бурбай келген да. Бирок эми көп жылдан бери, мына 2 жылдан бери тротуар маселеси дагы ушул чечилип, аякка акча бөлүнүп, тротуарлар дагы салына баштады. Шаар тургундары байкап атат болуш керек. Көп жерде аябай жакшы, анан үстүнө тиги чоңураак баягы тротуарлар салып, ал жагында да жумуштарды аябай мындай чоң жумуштарды алып баратабыз. Андан тышкары ошол жөө өткөн адамдар үчүн ар кайсы жерге жер астынан өтмөктү, жердин үстүнөн өтмөктү сала баштадык. Мына быйыл эле ушул Айтматов көчөсүн ачканда чоң көйгөй пайда болгон. Ошол жерде ар бери өткөнгө деп анан ал жерге 5 өтмөк салдык. Андан тышкары азыр быйылкыга 20 өтмөк жердин астынан өткөнгө долбоорун чыйлап атат. Аны дагы азыр баштадык. Мына Масалиев көчөсүндө 10 микрорайондун көчөсүндө ошол жер астынан өткөн быйыл биринчисин баштадык. Андан тышкары ушул жолдун үстүнөн өтө турган 3 көпүрө салынды. Биринчиси Жибек жолуна салынды, андан экинчиси Ал жөө жүргүнчүлөргө тиешелүү. Ал ошол жөө жүргүнчүлөр жолду кесип өтпөй, ошол баягы алардын дагы жолдо жүргөн коопсуздугун эске алып, ошондой долбоорлорду баштадык. Ал жер мына үчөө ачылды. Үчөөнүн азыр татакка эл өтүп, анан ал ошол жөө жүргүнчүлөр дагы ошол тыгынга бир топ таасирин тийгизет да. Ошон үчүн аларды үстү менен кое берип, баягы жерди биз автоунаалар үчүн бошоттук. Шаарда дагы бир маселе бар. Мисалы, унаа тыгындарына тоскоолдук жараткан же жөө жүргүнчүлөргө деле тоскоолдук жараткан дагы бир көрүнүш баягы самокаттар менен жана унаалар менен жүргөн айдоочулар да бар да. Вело жолдордун тагдыры эмне болуп атат? Алар кандай курулат, курулабы? Мисалы, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдордо баратсаң, вело жол жок, жарышып, аралашып өтөт да. Эми мунун баары жанагы жолдо тыгындан келип чыккан маселе да. Көбү азыр ошол кыргызча велосипед деп коет, велосипедке өтүп атат. Самокаттарга өтүп атышат, мотоциклдерге өтүп атышат, мопедтерге өтүп атышат. Мунун баары эмнеден чыгып атат? Ошол жол тыгындан кээ бирөө мына билбейм, может тажаганданбы, ошол батып жетиш үчүн велосипед деп атышат. Анан сөзсүз түрдө алардын баарын эске алып, аларга дагы шарт түзүшкөнгө аракет кылып атабыз. Жанагы эле тиги тротуар салып атканда аны чоңойтуп, бир жагын ошол велосипед тепкендерге жаза берип атабыз. Линияны чийип татынакай. Андан тышкары мына жакын арада ушул Токтогул көчөсүн өзүңөр деле көрүп атсаңар керек. Токтогул көчөсүн Жаш гвардиядан Байтик Батыр көчөсүнө чейин өзү мындай бир жагына велодорожкага атайын чийилген жол бар. Тилекке каршы баягы бар эмес, кээ бир айдоочулар ошол велосипед тепкен жерге унааларын коюп коюп, ошондон дагы мындай тоскоолдук болуп атат да. Ошон үчүн мына азыркы күндө биз Манас көчөсүнөн Жаш гвардия көчөсүнө чейин ошол жерди толук кандуу биринчи этап менен, этап менен бүтүрөбүз деп атабыз. Ал жерге ошо велосипед тепкендерге шартты түзүп берип атабыз. Биринчиден аяктын бардууларын көтөрүп, жашыл өзүнчө линия кылып, анан биягына жанагы белгилөөчү столбиктер деп коет, аларды коюп, велосипед менен автоунаанын кагылышуусуна тоскоолдук кылып, атайын барьерлерди коюп атабыз да. Бул аябай жакшы шарт. Мэрдин эл менен жолугушуусунда көбүнчө баягы конуштардан келген адамдар, жашоочулар келишип, өздөрүнүн конушундагы жолдордун маселесин көбүрөөк көтөрүшү да. Сиз айтып аткан жолдор көбүнчө шаардын ортосундагы, борбордук бөлүктөрүндөгү жолдорго тиешелүү окшойт. Анан шаардын четиндеги, чет жакасында конуштар бул учурда унутта калып аткан жокпу? Алар жакта баягы активдүү түрдө жолдорду куруу, жаңылоо, асфальттоо, кеңейтүү иштери качан башталат, качан болот? Жок, бул азыр шаардын сиз айтып аткан жаңы конуштарында, анан ата эрмемизге кошулган чөйрөлөрдө, жердин баарында жүрүп атат. Борбордук көчөлөрдү, андан тышкары мына чет жактагы жаңы конуштарды, жана мен башында айтып кетпедимби, биз эле эмес жол менен. Ошол акимияттардын өзлөрүнүн планы бар. Акимияттардыкы көбүнчө ошол жаңы конуштарга багытталган да, ремонт.
жумуштарычы и сала турган жер. Ошол жакта азыркы күндө жанагы 120 километрде отпойбузбу, ошонун дээрлик 3/1 ошол жаңы конуштарда да азыр жүрүп атат. Андан тышкары жаңы конуштарга жол гана эмес, өзүңүз айткандай көп суроолор болот. Жолдун астында канализация, суу маселеси бар аякта. Бүт баарын биз азыр бизге ошондой тапшырма берилди. Асфальт салаардын астында комплекстүү иштеп, канализациясын, суу болсо суусун өткөрүп, ушундай бир комплекстүү жумуш алып барып атабыз. Ал Бишкек шаарынын баягы борбордук көчөлөр эмес, дээрлик Бишкек шаары эми. Азыр биз бөлбөй алдык деги жаңы конуш, АТР деп баары Бишкек шаары болгондон кийин биз толук кандуу Бишкек шаарында жумуштар алып барабыз. Шаардын четиндеги жаңы конуш болобу же мурун түптөлүп калган конуштарбы кыдырып көрөсүздарбы? Абалы кандай, конуштарда жолдор кандай, ички жолдору кандай, шаардан барып бириктирүүчү жолдор кандай, абалын көрөсүздарбы? Кандай баа бересиздер бүгүнкү күндө? Биз ошону жана айтып атпаймынбы? Биз жаңы конуш менен шаардын баягы чек арасын алып салдык. Биз азыр айтылбайт жаңы конуш шаар деп, баары эле шаардай болуп да. Өзүңүз айткандай бизге биз эмес, эл дагы ошол бизге айтып турат. Мына аябай актив элдер азыр активный болот. Мына мобилдик телефон келет, бизде группа бар, мэриянын өзүнүн сайты бар, ошол жака жазып турат. Ар бир кайрылган адамдын баягы маселеси эч качан каралбай калбайт. Биз сөзсүз түрдө жооп берип турабыз анын баарына. Ошон үчүн эми баягы сала турган жолдорубуз көп, анын баары бюджетке келип такылат. Бирок айтып атпаймынбы, мына быйыл рекорд. Эмдиги жылы мындан да көбөйтөбүз. Мына буюрса эртең ошо эмдиги жылдын планын караган турабыз. Эми мына аймактарды 4 райондагы өзүнүн чама чаркына карата жолдорду курат деп атасыздар да. Алардын мүмкүнчүлүгү кандай? Бүгүнкү күндө жетеби жол курууга, бир эле учурда ошол жана канализация маселесин чечүүгө, суу маселесин чечүүгө дегендей. Эми аларга деле бизге окшоп, алар деле ушул подряддык уюмдарды алар менен келишим түзөт. Акимат өзү салбайт. Алар деле баягы тендер өткөрүп, подрядчиктерди тандап алып, ошолор менен иш алып барат. Ошол эле акиматтар жана тротуар маселесин шаардын ичинде өзүнүн райондагы чечип атат. Ошол эле канализацияны салып атат. Эми план койгонбуз, ошол пландын алкагында эле иштей беребиз. Шаардык мэрия жардам көрсөтөт. Шаардык мэрия бизди ошол контроль кылып турат деген сөз да. Биз ошо баардыгыбыз ошо мэриянын командасындабыз да. Эми кайра эле унаа тыгынына келсек, жанагы жол куруу менен абалдан чыгууга болобу же башкы ген планга ылайык 2050 жылга чейин жол тармагы кандай өзгөрүүлөр орун алышы мүмкүн жол тармагында? Жаңы чоң жолдор курулабы? 2050 жылга чейинки ген пландын алкагында курулуштар боюнча айтсаңыз? Эми биринчиден биз ушул шаардын четине азыр айланма жолдорду пландап атабыз. Уже тиги биринчи проект уже башталды. ГКЧПнын эсебинде азыр ушу канттан баштап жанагы Сокулуктун объездной жолуна чейин чыга турган 2 долбоор башталды. Чыгыш айланпа, анан биягы батыш айланпа жолу депчи. Ал 2 долбоор тең жактырылып, ал башталды. Анан ошол чыгыш айланпа менен батыш айланпа жолдоруна шаардын ичиндеги жолдор да бар кошулат да, баарычы. Бул чоң долбоор бул башталды. Андан тышкары жана мен айтып кеттим, биз ошо жолдорду салып, жолдорду оңдоо менен эмес, жанагындай чоң жол түйүндөрүн салганга, ошо ген план каралды. Ошонун баарына биз долбоорлорду азыр чийип атабыз. Буюрса бир 2-3 жылда шаарды өзгөрүүлөрдү байкап калат да. Элчи мындай экинчи этаж менен жүрүп, башка мамлекеттерде көрүп атпайбызбы? Даже соседний кошуна эле Алматыда эмне деген развязкалар салынып атат. Жок дегенде ошондой болуп, буюрса экинчи катка өтөбүз. Анан азыркы күндө жана мен башында айтып кеткенмби, Бишкек шаарынын жолдору баягы кеңейтүүгө мүмкүн эмес да, мурунку салынган жолдорду. Ошон үчүн бул союздун учурунда калып калган борбордук көчөлөр, мурун бир 50 000 машинеге эсептелип салынса, азыркы күндө мына шаарды где-то 500 машина болчу, кирип чыккандардын баарын сезбегенде ошончо болуп кетти. 10 эсе. Анан нагрузканын баарын алып көтөрө албайт. Ошон үчүн биз ошонун баарын эске алып, эми аларды дагы кирбе деп айта албайбыз. Бирок ошондой да планыбыз бар. Четтен келаткан машиналарды шаардын четине токтотуп, баягы коомдук транспорт менен жүргөнгө, бияктан келатканда 2-3 түйүн кылып, эми бул баягы дүйнө жүзүндө практикалап жүргөн метод да, ошондой дагы пландарыбыз бар. Ар кайсы жерге автостоянкаларды коюп, анан шаардын ичин баягы
коомдук транспортты дагы мындай немесин көбөйтөлү деп атабыз да, тиги ролунчу. Санымбы? Санын көбөйтөбүз, ролун көбөйтөбүз. Ошол кичине популярный кылалы деп. Ооба, Ошого дагы көңүл буруп атабыз. Эгерде элдерди биз коомдук транспортко отургузуп алсак, анда да аябай жеңилдик берет да. Мисалы үчүн коомдук транспортко бир 40 адам басса, эгерде өзүнүн машинасы менен келсе, ал где-то бир 20-30 машина болуп кетет. Бир автобустун ичиндеги элчи, анан элестетиңиз, кандай пробка болот. Анан ошондой дагы азыр багытта иштеп атабыз да. Эми ушул жол тыгынын чечүү үчүн Бишкектеги жанагы унаа жүгүн жеңилдетүү үчүн сиздер жанагы шаардын ичинде жайгашып калган автовокзалдарда, шаардын сыртына, чет жактарга жайгаштырдыңыздар да, көчүрдүңүздөр. Абал өзгөрдүбү? Мындай өзүңүздөр анализ жүргүзүп, бир эметип көрөсүздарбы? Азыр эми мындай болот, жакын арада жаңы автовокзал курулуп бүт транспорт буюрса ошого барат. Анан ал кете турган болсо, уже кетти да, абал болсо, мына өзүңөр белгилүү, мына жибек жолунан өтүп келатканда батыш автовокзалында эмне деген пробка эле. Азыркы күндө ал пробка жок. Чыгыш тарапта эмне пробка эле, анын баары жок азыр. Ошон үчүн кандайдыр бир себепкер болот экен дагы. Мындан тышкары базарлар, жана түйүндөр, соода түйүндөрдө ошонун астында мына Ош базарын тегерегинде эмне деген пробка. Агыр Ош базары эгерде тияк бүтүп көчүп калса, аяктагы проблема да чечилет буюрсачы. Базарлар демекчи, мисалы Ош базарынын тегерегинде маселе чечилет, а башка базарлардын тегерегинде маселечи? Жок, биз ар бир базарга, например, мына Орто Сайды көрдүңөр да. Орто Сайда өзү биринчи шаарда көп кабаттуу авто токтоочу жай салынды. Ал өзүнүн эффектин берип атат. Ошондой да проекттерди биз азыр баардык элдерге айтып атабыз. Бизнесмендер бар баягы. Келип салгыла, бери айтып атат. Мына биз жерди бергенге даярбыз. Келип салгыла деп атабыз. Мына бүгүн Жалды барып көрүп келдик. Жалда дагы аябай жакшы бир чоң проект бар экен. 3 этаж астына кеткен, ары үстүнө бир 4-5 этаж кеткен чоң бир унаа токтоочу жай бар экен. Аны биз билчү эмеспиз, бирок мына бүгүн барып көрдүк. Жакшы, ошондой проекттерди көбөйтүш керек да шаарга. Унаа токтоочу жайлар жоктугунан биз салган, эгерде бир 4 тилке салсак, ошонун 2 тилкеси унаа токтогонго алып токтотуп салып, анан 2 эле тилке иштеп калып атпайбы. Тилекке каршы биз унаа токтоочу жайларды көбөйтүш керек. Элдин талабын дагы угуп атабыз биз. Эгерде унаа токтоочу жайга токтотуп берсе, анда ошол жерден 4 полосадан 4 тилкеден автобус авто жүрмөк да. Ал 4 полоса иштебей, бизге 2 полоса иштеп, 2 эле полосадан өтүп атат. Мунун баары ошол бирине бири айкалышкан маселелер да. Мына бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетип калды. Абдыжапар Кулмурза, сиз эфирге келип, кызыктуу маек куруп, шаардын жакынкы пландары, жолдордун курулушу, курулуш иштери боюнча маек куруп бергениңизге сизге рахмат айтабыз. Ишиңизге ийгилик болсун. Чоң рахмат сизге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүү ушуну менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.